Калдарбек Солтобаев быйыл төө бурчактын аянтын көбөйтүп, мол киреше алам деп үмүт артууда. Дыйкан айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун алкагында Айыл банк тарабынан 620 миң сом алып, 16 гектар жерге чанактуу өсүмдүк тиккен. Учурда бурчактары жакшы чыгып, ото чөптөн арылтып, биринчи суусун берем деп турган чагы. 5 кап 16 гектарга 5 каптан жок, урук өзүнөн чыкты. Неме? Амафос 2 каптан селитра, 1 кап неме кетти. Анан тракторум бар, айдаганым немеси жок, сарайкасын алдым. Анан пивот немелерин алдым ошо. Ошонун 6200 расходду жок кылдым. Ал эми Табылды Курманалиев жеңилдетилген насыя алуу үчүн өз кезегин күтүп жүргөн. Бул күнү 370 миң сом жеңилдетилген насыя алып, эми сүт багытындагы уй алам деп максат кылууда. Азыр 350 миң 6% жеңилдетилген кредит бар экен, ошо 350 миң алып атабыз. Ошол биринчи жолу 6% алып атабыз, ошо мал чарбасына жумшайлы деп. Ошо өзүнүн чарбаларыбызды кичине көбөйтсөк деген ниет бар. Ошол сүт өндүрүп, Айыл банкка кайрылып, электрондук немесине очередке туруп алып атабыз. Ошол чарбачылыктарды көбөйтсөк дейбиз. Мамлекет тарабынан жергиликтүү дыйкан фермерлерди колдоо, алардын жашоо турмушун жакшыртуу максатында айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунан тышкары агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү долбоору аркылуу жарандарга жеңилдетилген насыялар да берилүүдө. Ал долбоор жалаң эле ошол мамлекеттик банктар аркылуу берилип жатат. Ал агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү деген долбоор бар, чоң ири долбоор. Ал долбоордун ичинде мисалы өзүнүн сөзүнөн айтып турганда агро жана өнөр жайды өнүктүрүү комплекси деп коет. Анын ичинде мисалы биринчиден айыл чарбасын өнүктүрүү, бул жерге, жер иштетүүгө, малды сатып алып көбөйтүүгө, андан тышкары айыл чарба техникасын лизингке алуу да кирет. Андан тышкары дагы ошол айыл чарбасын кайра иштетүүгө агрегаторлор деп коет, ири чоң производстволор бар, фирмалар бар, заводдор бар. Ошолорду каржылоого жумшалат. Айыл банктын Таластагы филиалына жеңилдетилген насыя алууну каалаган 2000ге жакын жаран электрондук кезекке турган. Учурга чейин 346 дыйкан фермер жеңилдетилген насыя алып, айыл чарба ишмердигине пайдаланып жатат. Иния Тергешева, Кайнар Ормонов, ЛТР Талас облусу.